кимде ким шахадата дурус болуп, ла илаха илlallah Мухаммад расулулла деген келмеси дурус ордунда болуп, бирок кийинки рүкүнү бузула турган болсо, эмне болот суроо. Намазда, туурабы? Мисалы бир адам ла илаха илlallah Мухаммад расулулла деп айтып атат. Аллах жалгыз, ага гана ишенем, андан башка сыйынса жок, пайгамбарды мойнума алам, ишенем, болгон эле намазым жок деп атат. Ушул адамдын абалы кандай болот деген сөз. Экинчи чоң рүкүнү жок деп атат. Бул алымдардын арасында бир нече сөз бар деп атат. Бул адамдын абалы боюнча. Айрым алымдар айтышат, эгерде ал адам жөн эле жалкоолуктан жана шалакылыктан, боштуктун себебинен ана мына окуйм деп жүрсө, бирок оюнда ма сихатил этикад, ою пикири түз. Намазга башка рүкүндөргө жаман ой жок. Кээ бирлер айткандай, намаз бул жөн эле тазалыкта, орозо жөн эле ачкачылыкта, диетада, керек кембагалдардын абалын билиш үчүн байларга буйрулуп калган деген ушундай жаман бузуку ойлор болбосо, жөн эле жалкоолуктан, алсыздыктан кыла албай атам десе, мунун абалы хилаф дейт. Айрым адамдар ушинтип жүрсө, көпчүлүк алымдар айтат, эгерде ушинтип уланып жүрүп өтүп кете турган болсо, Кудай сактасын, бул исламдан, ыймандан ажырап өлөт. Ыйманы, пикири түз болгон адамдын абалын айтып атабыз. Кудай сактасын. Ал эми жана деп каршы сүйлөгөндөрдү айтпаган жокпуз. Намаз парз эмес, орозо парз эмес, бул жөн эле деген сөздөрдү айткан жок. Бээде намаз парз, орозо парз, бирок ошону аткара албай атат. Шахадасы эле бар, бирок амалы жок болуп атат, калган рүкүндөрдө деген сөз болуп атат. Кээ бир алымдар айтат, жалкоолонуп жана кайдыгер болуп, кош көңүл кылып жүрө берген өмүр сүрүп. Көрдүңүздөрбү туугандар, кандай коркунучтуу. Бир адамды азыр намаз окубаса сен капыр деп айта албайбыз. Бул жалпы өкүм айтыла берет. Бирок адам ушу өлүп кете турган болсо, Аллах таала мага кантип карайт жүзүн. Эң биринчи эле сурак намаздан сурайын десе, намазы жок болсо. Намазы бар болсо калган амалы бар. Намазы жок болсо башка амалдары жок. Намазы жакшы болсо башка амалы жакшы, намазы жаман болсо башка амалдар да жаман. Көпчүлүк алымдар айткан нерсе. Бул өтө коркунучтуу, жакындарга жана деп намаз окубай эле ла илаха илlallah Мухаммад расулулла, мен мусулманмын деп коюп, өмүр бою намазы жок. Айрымдар намазы жок өтүп кеткендер бар. Намаз окубай эле оюм, пикирим түз, мен деле мусулманмын, жакшылыктамын деп жүргөн адамдарга жеткизип дуа кылып үйрөтүп калалы. Өмүр бою намаз окубай, боштуктан, кайдыгерликтен, жалкоолуктан, жеңил карагандыктан бирөөбүз мусулманмын деп өтүп кеткен адам ислам өтө кооптуу. Кыямат кайымга барса, соопторун таппай калат деген сөз.